Макул кийинкисинде андай кылбай кылга. Жакшы балдарсыңар, акылдуусуңар, койгула антпегиле деп кийинкисинде оңдоп келебиз деп булар убада берет. Оңдобойт. Мына ошондой менен Баткен областындагы дал ушундай позиция менен азыр былтыры үйлөрү күйүп кеткен 128 үй бүтүндөй жараксыз болуп отурат. Былтыры Тажикстан менен болгон Когалаңдагы күйгөн үйлөрдүн 128-и жараксыз болуп отурат. Анан айтып атат, эми үчүн десе Кыргыз өкмөтү жооп берип атат, администрациясы жооп берип атат. Эми буларды түрктөр келип берген эле. Биз түрктөргө кантип айтабыз деген жоопту берип атат. 128 үй жараксыз бүгүн. Азыр Баткен областына дагы 50 миллион долларды алабыз дейт. Ошол 50 миллион доллардын канчасы айлыкка кетет? Баягы 5-чи компоненттин мен башын чыгарбадымбы мен сиздерге? Айлыкка кетет, аудиторго кетет, кийинки консультанттарына кетет. Биз, Чыңгыз Азаматович, принципиалдуулугубузду көрсөтүшүбүз керек дагы, четке кагышыбыз керек. Бул келишим эгерде аларга айырмасы жок, ким аткарат? Биз 100% Кыргыз өкмөтүнүн мойнуна жүктөлгөн келишимди алып келсин дагы, ошондо биз колдоп берели. Эки кол, эки бутубузду көтөрүп. Чындыгында үйүбүз суук болуп атат. Сыртынан ушундай жылуулап берсе жакшы болот эле. Үйдүн асты баягыдай көп эле айтышты, эми шишип, эшиктин алдыда ушундай жери бар эми. Ачык калганда жамгыр келсе сразу главный кире турган эшиктен мындай суу кирет. Үйгө кирсең бирок болгон немелер, потолоктору. Калганы боло берет. Калган өзү бүтүрүшкө аракет кылабыз. Анан негизинен ошол сыртынан жок дегенде бир катар жылуулап, анан полдору ушу көп аккан, мен өзүм жашайм, полдун көп кеткен. Вентиляция боюнча. Вентиляция таптакыр эле жок экен үйлөрдө. Мына 100дөн ашык үй салыптыр, вентиляция таптакыр эле жок экен. Ал мындай орусча айтканда грубейшее нарушение, да, в строительстве домов. В особенности жилых домов по настроению. Это проблема большая. Звукоизоляция, шумоизоляция слабая. Также хотим отметить. Теплоизоляция тоже слабая. Аны жоопко тартып, эгерде сапатка үйлөр жооп бербесе, анда ал сапаты боюнча жоопко тартылыш керек да. Мисалы үчүн биздин строительный компаниялар менен алака түзгөндө мамлекеттик орган, алардын счетунда ошо дефекттерди түздө оңдоого акча калтырылат да. Ал эми бул подрядный организация биздин мыйзамга баш ийбеген үчүн аны жоопко тартуу кыйын болуп атат. Бирок СНБ, ГКНБ ал подрядный организацияны таап мажбур кылыш керек ошо дефекттерди жок кылып бергени. То есть мындайча айтканда мамлекет өз чөнтөгүнөн төлөбөй, азыр мамлекет айтып атпайбы, эмне үчүн биз түрктөргө подарка болгон, белекей болгон үйлөрдү жаман үйлөр салып коюпсуңар деп дооматты кыла албай атабыз деп. Боптур, жаман үйлөр салганы түрк мамлекетине доомат кыла албаса, анда подрядный организацияга дооматты коюш керек да.